Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı dostlar, hurmatlı Muz TV kanalımızın görüşçüleri, жылқы сүйүүчүлөр. Бүгүн biz Оштон алыс эмес жерде тугандар. Кеңеш деген айылда турабыз. Бул жапалак жакка караштуу тугандар. Ушул жерден сиздерге 5 кашка ушул тайдын мүнөздөмөсүн айтып беребиз. Тай сатууга чыгып атат. Азыр канчалык деңгээлде бою бар, породасы кандай, ошол боюнча сиздерге мүнөздөмөсүн айтып берели. Биз менен бирге болуп достор, бул тайды көрүңүздөр. Эгерде баасы жаккан болсо, аласыздар тугандар. Анда баштайлы. Ассаламу алейкум. Кам кандай, жакшыбы? Тайыңарды сатууга чыгардыңар? Бул тай боюнча бир маалымат берсеңер, Тайдын жашы кандай ошондо? 1,5 жашар. 1,5 жашар. Ошондо бул күзгө барып кунан болобу? Тишин көрсөтөбү? Бир көргөлүчү. Өзү тайың 5 кашка экен, Так. Болду. Ненин уругу бар? Кандай породадан? Данчак менен Орловский аргыны. Данчак менен Орловский аргыны, Данчак менен Орловский аргын дедиңер, Тайдын бою канча чыгат? 1,55. 1,55 сантиметр. Урюнге коюп таткансың, Караңыздар тугандар. Данчак менен Орловский аргыны дейт. Ден соолугу жакшыбы? Ооба, жакшы. Мына бөдүрлөр не болгон? Алар чиркей чагыптыр. Чагыптыр, Азыр ысыкта сөзсүз ушундайлар болуп турат тугандар, караңыздар. Аттын бул тайдын буттары, мынакей, туяктар тазабы? Таза. Эч жеринде айыбы жокпу? Жок. Таза тик туяк экен өзү дагы. Караңыздар, бир бастырып койчу. Азыр баасын канчага коет билели. Бул качан келген сурайлы тугандар. Бою 1,55 сантиметр чыгат дейт. Көрүктүү, мында мойну бийик келген тай экен достор, караңыздар. Келечекте жакшы бир ат кылам дегендер болсо, чалыңыздар. Алдыда мен номерлерди коюп өтөм. Мынакей тайдын түзүлүшү. Тайдын баардыгын сурап коелу, көкүрөктөрүн тартып коеюн. Жеп ичтери кандай болуп атат? Жеп ичтери жакшы. Жеп ичтери жакшы. Каяктан келди, качан келди Россиядан? Ноқаттан келди. Өз негизи Ноқаттан келди. Ноқаттан келди. Жеп ичтери жакшы, Жеп ич жакшы. Ден соолугуна жооп бересиңер. Жооп беребиз. Мынакей достор, өтө бийик экен өзү дагы. Баасын канча деп атасыңар эми? Келиштире айткайчы. $2,000 деп атабыз. $2,000. Ошондо 180ге жакын болуп калат окшойт, 180. 170ге жакын болуп калат экен тугандар. 170 000 сом. Кеми болот да сөзсүз, Болот экен. Кеми болот. Эми акырын бастырып койгулачы. Мынакей тугандар. Тайды көрдүңүздөр, $2,000. Баасы кандай болду? Аны комментарийге калтырып жазсаңыздар болот. Мындай тайлар менимче тез эле ээсин табат деп ойлойм, себеби тайдын көркү күчтүү экен. Өзү мындай турушу дагы, сыны дагы айып жок тугандар. Анда алдыдагы номерлерге чалып, тайдын ээси менен байланышып сүйлөшүңүздөр тугандар. Эгерде жаап болгон болсо, тай кимге насип кылды болду экен, аны алдыда көрөбүз. Ушинтип Муз ТV каналы соңуна чыгарабыз тугандар. Görüşкөнгө чейин.